Саламатсыңар туғандар. Біз түз эфирдеги маегибизди азыр баштайбыз. Бүгүн 1 апрель 2025 жыл. Кыргыз поэзиясы үчүн өзгөчө күн. Анткени бул күнү кыргыздын отту сүйгөн оттой акыны Жолон Мамытов туулган күн. Дал ошол ушундай бир маанилүү поэзиясы каналына маек үчүн кыргыздын чыгаан инсандарынын бири, мурдагы мамлекеттик катчы, илимий изилдөөчү, филология илимдеринин доктору, көптөгөн китептердин автору Осмон Акын Ибраимовду чакырып отурам. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен жакшылык улуп атамбы? Жакшы. Суракты улуп атам. Жакшы. Баары жакшы. Жакшы экен. Мен даярмын. Рахмат, чоң рахмат болот. Биз азыр Осмон Акын агай менен аябай жакшы мындай техникалык жактан байланышта калдык. Агайдын айланасында жакшы жардамчылар бар экен. Чоң рахмат. Азыр эми агай биздин эфирибизге адамдар акырындап кошулуп атат. Дагы кичине балким убакыт керектир, анткени мен алдын ала жалпы менин каналымдын угармандарына жарыялаган эмес болчумун. Бүгүн сиз менен ушундай маек боло турганын, бирок биздин маек жазылат, интернетте болот. Каалагандар дагы укса болот. Бүгүн эми 1 апрель бул мен жана башында сиз кошулганга чейин айттым. Кыргыз адабияты, кыргыз поэзиясы үчүн маанилүү күн. Сизди ошол күндүн мааниси жөнүндө, бул күнү жарык дүйнөгө келген кыргыз поэзиясынын өтө бир маанилүү өкүлдөрүнүн бири жөнүндө пикириңизди сурайын деп чакырып отурам. Мен сиздин Азаттыкта мындан туура 10 жыл мурда чыккан макалаңызды окудум да. Ошол макалаңызда сиз кыргыз адабиятында негизи эки адамдын өлүмү элде өтө катуу кейитип терең ойго салды деп жазган экенсиз. Биринчиси Чыңгыз Айтматов, экинчиси Жолон Мамытов. Чыңгыз Айтматов проза жанрындагы дөө кыргыз адабиятынын атасы. Жолон Мамытов поэзиядагы экинчи дөө. Ушундай Айтматовдун орду жөнүндө жалпы кыргыз эл адабияты эле эмес, жалпы дүйнөлүк адабияттагы орду жөнүндө көп айтылып, көп жазылды. Сиз атайын китептин дагы авторусуз. Жолон Мамытов жөнүндө сүйлөгөндө, эмне үчүн анын өлүмү кыргыз элин катуу кейитти деп жаздыңыз? Ошону сурайын дейм. Биринчиден Жоке өзү адам катары, акын эл эмес, адам катары, инсан катары өзгөчө бөлүнүп көрүнүп турган инсан болчу. Бул биринчиден. Анан эми акындыгын айта турган болсок, Жолон ошо өзүң айтып өткөн отту сүйөм деген биринчи жыйнагы менен жана ракета сыяктуу атырылып чыгып, адабий аренада өзүнүн ордун дароо эле таап, илгери Лермонтов адабиятка келгени жөнүндө Лев Толстой мындай деп айткан экен. Он пришел в литературу как власть имущий деп. Мындайча айтканда, өзү илгертен бери эле жазып, илгертен бери адабиятта өзүнүн ордун билип жүргөн адам катары келген деп айтканда Лермонтов жөнүндө. Чындыгында эле ошондой. Ошол сыңары Жолон Мамытов дагы биздин адабиятка, биздин поэзияга
Janагы Толстой айткандай, как власть имущий. Өзүнүн күчү, өзүнүн чоң дарамети бар акын катары дароо эле көрүнүп, көзгө дапдайын, өзүнүн акындык чыгармачылык дидары менен ачык көрүнүп, биринчи эле жыйнагы менен оозго алынып, сынчылардын бардыгы, адабиятты билген, адабият сүйгөндөрдүн бардыгын оозуна алынып, өзүнүн ордун дароо таап алган ушундай таң каларлык акын болчу да. Мындай керек болот. Өзү адайы процессте ушундай да. Адегенде акынбы, жазуучубу, ким болсо да адегенде өзүнүн ордун, анча мынча ордун белгилеп, өзүнүн чыйырын баштап, өзүнүн алгачкы түшүмдөрүн берип, эл таанып, билип, анан кийин ошо жете турган эң бийик чегине жетет да. Жолон Мамут болсо биринчи эле таштаган кадамы менен, биринчи эле жыйнагы, болгондо аты да башкача, Отту сүйөм деген жыйнагы менен адабияттагы өзүнүн бекем ордун ээлеп, анан ошо менен көзгө көрүндү. Анан ошондуктан кыргыздын ошо кездеги адабиятындагы бирден бир көрүнүп турган, көзгө көрүнүп, ушундай бир өзүнүн мыкты касиеттери, мыкты чыгармачылык баарыбыз мындай айтканда шок болдук. Мен болсо Жокем менен мамилем жакшы эле, өтө жакшы көрчү элем. Өзүмдүн агам сыяктуу жакшы көрчү элем. Анын өзү да бир адамга жугумду ушундай киши болчу да. Жокем заматта көздө тиги дүйнөгө кетип калганы, бул өзү чындыгында өтө оор окуя болду. Баарыбыз эле ушундай катуу кайгырып, анан Жокени узаттуу аземи да башкача болгон. Опера театрында узатылып, ошодон баштап биз Панфилов паркынан ары өтүп миңдеген киши басып, узатып, кыргыздын бир таланттуу акынын. Өзгөчө мен ушинтип айтар элем, улуу деп айтсам деле болот Жолон Мамутов. Эми улуу болуш эле сөзсүз бир 20-30 том жазыштын кереги жок. Аз эле чыгармачылык саны аз эле болсо дагы өзүнүн чоң ордун ээлеген жазуучулар көп болот. Ошондон Жокем ошондой улуу акын болчу. Кыргыздын эң кашка өтө белгилүү, элге сүйкүмдүү акындардын бири Жолон Мамутов болчу. Ошондон Чикемдин бу дүйнөдөн кеткени жана Жолондун бу дүйнөдөн узаганы чындыгында баарыбыз үчүн катуу шок болгонбуз. Ыйлабаган киши калган эмес. Ушундай дүйнө болгон. Рахмат агай, анан тирүү болсо бүгүн 85 жашка чыкмак экен, акын. Анан сиз айткан ошол китептердин арасында мен колума тийген бир китеп бар. Суунун өмүрү, Жолон Мамутовдун. Бул Фрунзе болуп турган кезде 1981-жылы мен туулган жылы басылган экен. Анан ошол китептен мен өзүмө жаккан бир жырды окуп берейин деп турам да. Мен өзүм баягы Кыргыз поэзия деген каналымдын, ушул баракчамдын окурмандары билишет, мен дайыма поэзияны, прозаны окуп турам. Ушул Жолон Мамутовдун дал ушул Суунун өмүрү китебин дагы бир видео кылып YouTube каналыма чыгарганмын. Толугу менен ошол жерден дагы укса болот. Ошол жердеги мага жаккан бир жырлардын бири. Туулган жерге өр. Туруп атыңдан үргүлөйүн туулган жер, үстүңдө да, астыңда да туулган эл. Тирүүдө үй, өлсө бейит боло алган зор табигат, сен мынчалык кемеңгер. Ак тузуңа кас санаган душман ал, өзү жаман, сени жаман дегендер. Жерим, уулуң сен тууралуу ойлонбой, зилдеп кетер көпкө калса толгонбой. Улуу демиң сытканда жүрөгүн, кантип акын таңшыбасын торгойдой. Сени сүйүү эп сыны жок, чоң сүйүү 100 000 кызга бирдем ашык болгондой. Койнуңда канча түркүн кениң бар, сан айбанат, ийини бар, чейини бар, түнөгү бар, зымыраган коштондо 1000 жыл түткөн ата баба деми бар. Сендеги журт бактылуу журт турбайбы? Өлө турган жери бар деп жазган экен. Ушул ырду окуп, мен оюма келгени,
Жолон Мамытовдун поэзиясында бир нече тематикага бөлүп карасак да эми. Мен сизди окумуштуу катары билем, сиз поэзияны аябай талдап, изилдеп келатасыз. Жолон Мамытовдун поэзиясы жөнүндө сөз кылганда, кандай тематика жөнүндө сүйлөсөк болот? Биринчи эле көзгө урунганы тууган жерине, мекенине сүйүү, лирикалык ырлары, анан кылымга аталган ырлар бар экен, философиялык көбүрөөк. А сиз кайсыл жагын баалуу деп билесиз? Кыргыз поэзиясында ар кандай темага жазган акындарыбыз көп. Бирок ошонун ичинен эки акын, экиде үч десем да болот го. Биринчиси Алыкул Осмонов көз өткөндөн кийин кандай акыбалда болорун окурмандары окуп турабы, унутуп калбайбы кыргыз эли дегендей көп ой жүгүртүп, анан кийин ошол жөнүндө жазган ырлары көп. Өзүң жакшы билесиң, эскерме деген ырында ошондо айтат: мен бул дүйнөдө өткөн дагы бейитимди жаратып, боз буудан болуп чуркап кетем деген сөздөрү бар. Андан тышкары ошо мындай айтканда өзүнүн көз өткөндөн кийинки өлүм темасын көп козгогон. Ошо бул дүйнөгө өткөндөн кийин кандай турмуш болот, чыгармачылык кандай өмүргө ээ болот деп ушул темага көп ой жүгүрткөн үч акын бар. Биринчиси Алыкул Осмонов, конечно, экинчиси мен айтар элем Жолон Мамытов. Анан мынча болду, атын атай кетейин, раматылык агайыбыз, баарыбыздын окутуучубуз Салижан Жигитов дагы ушу өлүм темасы үчүндө көп жазар эле. Эмне үчүн ушул теманы, мен мисалы ушул теманы жазган акындарды өтө жогору баалайм. Себеби мен бир акынды билем, ал киши менен жакын элем, эл акыны болуп узак жашады. Ошол кишинин айткан сөзү бар эле. Ушу өлүм жөнүндө жазбаш керек. Ал деген жаман сөздүн күчү жаман, адамдын өмүрүн алып кетиши мүмкүн деп ушинтип айткан сөзү бар эле. Мен албетте мындай ой менен такыр кошулбайм. Анткени улуу акындар, илгерки Римдин убагындагы Рим поэзиясында улуу акын Горацийден баштап, ошо биздин Алыкул Осмоновго чейин, Салижан Жигитов, Жолон Мамытовго чейин өлүм жөнүндө көп жазган. Себеби алар турмушту терең билген, турмуштун улуу мыйзамдарын мойнуна алган улуу акындар болгон. Бул илгертен келаткан байыркы акындардан, эң улуулардан келаткан чоң салт. Ошону биздин Алыкул Осмонов улантып, керек болсо ошол эле Гораций илгери жазып кеткен, латын тилинде ушундай деп аталат: exequi monumentum aere perennias деп ушундай жазган сөзү бар. Мен өлсөм дагы менин атым эч качан өлбөйт деген сөз да, кыскасы. Аны Пушкин улантып памятник деген ырын жазган. Ошо жана мен айткан exequi monumentum дегенди эпиграф кылып. Ошол сыяктуу ошол улуу традицияны, Гораций баштаган улуу традицияны көз өткөндөн кийинки турмуш жөнүндө ачык, эч кандай жашырбай, эч кандай жырымыз жок эле жазган улуу акындардын бири Жолон Мамытов болчу. Анан ошол жерде мен бир ыр эске түшүп атат да, өзүң жакшы билесиң, жакшы обон чыгарды ошол ырына: мен кээде тегирмендин барасына калгым келет, бырчаланып деген сөзү бар эле. Ошо чыкканда мен деле эмнегедир денем дүр эткенде болгондо ошо сөздү жазганы мага бир аз өөн учурагандай көрүнгөн. Анчалык тегирмендин барасына калгым келет, бырчаланып дегени катуураак айтылып калгандай көрүнгөн. Анан бирок эми улуу акындын салты ушул экен да. Бул биздин поэзияда ошо Алыкул Осмоновдон келаткан чоң улуу традиция, ошону улантып аткан ыр катары түшүнгөнмүн. Анан ошондуктан ушу үч акын кыргыз поэзиясында: Осмонов, Жолон Мамытов, Салижан Жигитовдор ушул адам акын көз өткөндөн кийинки турмуш жөнүндө ой жүгүрткөн үч акыныбыз бар. Анан дагы айталап айтайын, бир акыныбыз бар эле, көп жашады, жакшы көп жазды дегенди. Бирок ошол кишинин ачык чогулуш айткан сөзү бар эле: бул өлүм жөнүндө жазбаш керек. Илгери дейт, Азиз Салип деген улуу философ бар эле. Ошол киши дейт, эки сөзүн биринде эле: мен кашайгырдыкы деп көп сүйлөчү эле, ошентип анан көз жакшы көрбөй калган деп ушинтип бизге мисал келтирип айтканда, мен ойлойм, бул албетте тайкылык. Себеби улуу
Akınların Saltoşan, Pushkin, Lermontov'da aytalı. Adam başka neçen ululар ошондой turmuşun ulul zakondorun boynuna alıp bu jönde köp жазган. Бул улуулуктун, тереңдиктин белгиси болот. Ошондуктан Жолон Мамут ошо жанагырын жазып, ошол ыры менен көбүбүздүн эсибизде калды. Эми ал мен ырымга анчалык көп ишенбейм, бирок ошондой болсо дагы Жокем turmuştu bugünkü göz altında görünüp turgan turmuş ele emes, kийинки turmuş. Keyinki gelecekteki turmuş. Anan keyin ошол үчүн Жокем дагы айталап айтайын, кыргыз поэзия эмес, дүйнөлүк поэзиядагы улуу жанагындай традицияларды колдогон, ошону уланткан акын болчу. Ошонусу менен улуу деп айта алам. Ошол сиз айткан ойдо эме деп жазган го, эки зор мүмкүндүктүн алдында мына ийгилик же эч нерсеге жетпей калууда. Анан жана тегимен тууралуу коноктой күндөр өтөт, алчыланып, күмүш сап камчы менен камчыланып, бой таштап тегирмендин парасына кейгүнү калгым келет кайчыланып. Мынакей өтө катуу айтылганда, анан эми ошо өмүрү кыска экен, Раматыл Жокем. Чыгармачылык эми гүлдөп турган кезинде жалптан өчүп калды. Эмне кылабыз? Ошондо Чекем өзү баштап Москвадагы эң мыкты деген гематологдор, себеби бул кишинин оорусу кан оорусу эле да, кандын ракы болчу. Анан ошо гематолог, атактуу гематолог Воробьев деген болгон Москвада. Ошого чейин өзү телефон чалып, өзү кам көрүп, ошентип аракеттер көп жасалды, бирок Жокем ажал ушул экен, алып кетти эртерээк арабыздан. Анан мен айтайын дегеним, ошо акын деген өзү ушундай экен да, улуу акындар көп жашабайт деген сөзгө кээде мен ишенип кетем. Ансыгары Алкул Осмон, ошол эле Пушкин, ошол эле Лермонтов, да башка дүйнөнүн улуу акындарын баары эрте өтүп кеткен экен дүйнөдөн. Ошондуктан Жокем ошол катардагы улуу инсандардын бири деп эсептейм. Анан эми ошо сага рахмат, ошо Жокем туулган күнүн атайын белгилеп, мынандай сөз кылалы. Биздин өзүбүздүн салтыбызга карата айтсак, ошо арбагы арбагы бизди колдоп деген, кыргыз элин колдоп, ошо бир арбагы ыраазы болсун, ошол сөз кылганыбыз өтө чоң нерсе болуп атат. Мен сага абдан ыраазымын Төрөкул. Анан сен окуган ырларыңда угуп атам, Жолондон окуган ырларың бар экен. Анан акырында да бир нерсени айтайын. Ошо ар бир акындын маңдайына жазылган бир символ, бир ушундай бир кызыктуу бир окуя болот экен да. Мына мен айтар элем, ошол эле Чыңгыз Айтматовдун маңдайына жазылган бир тагдыры, ошо Москвада окуп жүргөндө Мухтар Ауезов менен таанышып калып, анан Мухтар Ауезов болсо анын атасы Төрөкулду жакшы билген киши экен. Ошентип мындай жылдыздар тогошуп дегенде Чекемдин жолу ачылган ошондо. Анын сыңары Жокем да ушундай бир инсан да, себеби бул кишинин атактуу классикалык ыры «Издейм сени» деген ыры Жокем мындай айтканда «Путеводная звезда» деп коелучу, ошо асманда күйүп турган чолпон жылдызындай ыр болуп калды. Баарыбыз ушул ырды ырдап чоңойдук. Ырды болсо жазган улуу обойнчу, улуу музыкант Ырысбай Абдыкадыров болду. Анан ошол ыр чыкканда эле мен ушундай деп ойлойм, бүт кыргыз эли ушул Жолондун сөзүнө жазылган Ырысбай Абдыкадыров «Издейм сени» деген ырын ырдап калды деп ойлойм. Анан карабайсыз, ошо «Издейм сени» деген ырда Жолон дайыма бир мындай айтканда тагдырдын кушун, тагдырдын бир изин издеген, ошону издеп жүрүп өткөн романтикалык маанайда акын болчу. Ошондо айтып атпай, «Издейм сени арасынан элдердин, бактарынан барды кооз жерлердин» деп, анан кийин ошо сен издеп жүрүп өтөм деген сөз бар да. Бул ал издеп жүрөм деген, мен ойлойм, ал издегенде бир «Издейм сени» дегенде бир аял затын же бир кызды же ушундай сөз эмес. Мен ойлоймча ал тагдырдын улуу кушун, улуу мындай айтканда символун издөө, чыгармасынын түпкүлүгүнө жетүү аракети деп түшүнөм да мунучу. Сулуулукту издөө деп, поэзиянын эң туу чокусуна умтулуу деп түшүнөм. Ошондуктан «Издейм сени» Жолон Мамутовдун бизге калтырган улуу бир жаркын мурастардын бири да. Бул өзү «Издейм сени» деген жаштар үчүн эмес, баардыгыбыз үчүн, жаштар үчүн дагы, улуулар үчүн дагы бирдей тиешеси бар нерсе. Баарыбыз эле издейбиз, баарыбыз өзүбүздүн тагдырыбызды издейбиз, баарыбыз бакыт издейбиз,
бакыт кушун издейбиз. Ошол сөздү эң сонун кылып айтып кеткен Жолон Мамытов болду. Ага сонун ырды жазган, музыканы жазган Ырысбай Абдыкадыров болду. Эки жаркын инсанды ошол жерден мындай айтканда тагдыры кошулуп, жылдыздары туура келип, кыргыз поэзиясында өспөй турган, музыкасына дагы өспөй турган из калтырып кетишти. Мына улуу тагдыр деген. Жана биз айтып жүрөбүз го, Чыңгыз Айтматовду Ауезовду Луи Арагон таанып, ошол Айтматовдун дүйнөгө даңкы катуу чыккан депчи. Мына тагдыр деген ошол, тагдыр кушу деген ошол. Ошол Жолон Мамытовдо ушундай болду. Рыспай Абдыкадыров бул кишинин дидарын огуп өтө ачты. Ошол эле кыргыз элинин эң азыркыга чейин эң популярдуу ырлардын бири болуп келатат. Аны биздин музыкантыбыз Курмангазы Азыкбаев сонун саксофон менен сонун музыка кылып жазга айлантып, жаз музыкасына айлантып койду. Мынакей өлбөстүк деген ошол. Сен аламга издетүүгө жаралсаң, мен аламга Издөө издөө үчүн үчүн келгемин. мына карабайсың. Агай, анан азыр бизди карап отурган ушул кыргыз поэзия баракчасынын окурмандардын ичинде жаштар көп да. Биз азыр ондогон жылдар мурун дүйнөдөн өткөн 48 жашында өткөн экен. Ошо сиз айткан лейкемия оорусу менен ооруп, кыргыздын бир чаган атын жөнүндө сөз кылып атабыз. Анын ырлары албетте жашайт, бирок азыр жаңы өсүп келе жаткан муун сиздин пикириңизде Жолон Мамытов жөнүндө эмнени билиши керек? Менин оюмча азыркы мен билген жаштар, ыр жазып жүргөн жаштардын баардыгы Жолон Мамытовду жакшы билишет албетте. Анан мен деле ошо жаштар менен жолукканда айтып калам. Ошо колдон келишинче коркпой, иштеги ойду, көкөйдө турган сезимдерди коркпой туруп батыл кылып жазыш керек. Жолон Мамытовдун отту сүйөм деген сөзүнүн мааниси ал эч качан эч нерсе тартынбай, болгонун болгондой, күчтүү сезим болсо күчтүү сөз менен айта турган, айтып жүргөн акын болчу. Ошондуктан бизде бул өзү чыгармачыл батылдык деп айтам, чыгармачыл эр жүрөктүк деп айтар элем, тартынбаштык деп айтар элем. Биз кээде жылмалап жазганды жакшы көрөбүз. Өзүбүздүн ички абгерчилигибизди жылмалап, абдан биз удачливый, ушундай бир дайым эле ийгилик үстүндө жашаган, дайым эле бизге эле суктанып эле ушинтип турган бир инсан катары сөйлөшкө аракет кылабыз. Жок. Алыкул өзүнүн бир пенде экендигин сезет. Алыкул пенде экендигин, ошо жанагы чоң көчтүн арасында бир адам экендигин билип, ал дагы ошо пенде катары бул дүйнөдөн учуп кетерин билип жазган акын болчу. Анан биз жанагындай айтып атпайбы, жанагындай ырым-чырымга таянып алып, койгой, өлүм жөнүндө, тиги дүйнө жөнүндө жазбайлы, жаман сөздүн катуу болот деп деген ал болбойт. Ошондуктан болгондой жазыш керек. Эч тартынбаш керек. Ошол традиция айтып атпайбы, Горацийден баштап орустун Пушкини, Лермонтову, биздин Алыкул, биздин Салижан Жигит сыяктуу башкалардын колдонгон, таянган традициясы, салты болчу. Ошол акындар, биздин акындар бир аз коркоктук эмес, коркок биштип айтпайынчы, бир аз бир нерсе публикадан этияттанып, туура эмес кабыл алып калса кандай болот деген сыяктуу бир сезимдер бар да. Ал туура эмес, эч качан ал болбойт. Болгонун болгондой айтыш керек. Өлүм болсо өлүм жөнүндө, турмуш болсо турмуш жөнүндө, сүйүү болсо сүйүү жөнүндө, иренжүү болсо иренжүүнү айтыш керек. Коркпой, болгондой айтыш керек. Анан мындай жылмалап, жымсалдап, анан кийин айтканда, жумшактатып айтканда поэзия өзүнүн үстүнө, өзүнүн деңгээлине, эмоционалдык өзүнүн деңгээлине, эң бийик чокусуна жетпей калат да, өксүк болуп калат. Ошондуктан мен айтар элем, ошол традицияны жокем жазчу. Жана өзүң окудуң го, ошо сен ааламга издетүүгө жаралсаң, мен ааламга издөө үчүн келгем деп. Мынакей батылдыкты ушундай болуш керек. Анан агай, мен окурмандарыбызга эскерте кетейин. Эгер суроолоруңуздар болсо, бизде бүгүн конокто Осмонокун Ибраимов, кыргызстандык белгилүү саясатчы, окумуштуу, филология илимдеринин доктору. Бүгүн биз Менин докторлук диссертациям Төрөкул поэзия боюнча жазганмын.
Ошо Салижан айткан, мен адегенде ойлогом, мына котормо көп кызыкчумду, өзүм да которчумун. Ana şu kotorma жөнүндө жазайын десем, Салижан ага айткан. Эми которма жөнүндө сен асыры жазып жүрөсүң, сен башка эч ким изилдей элек, татаал теманы алгын деди. Анан ошондо айтты, эгер күчүң жетсе, кудуретиң жетсе, поэзияны ал деди. Поэзия деген кичинекей 4 сап же болсо бир 10 сап ыр болгону менен поэзия деген бул өтө чоң концентрация да. Аны изилдеш, аны анализи өтө татаал нерсе. Ага өтө тонкий инструментарий керек ага. Аны билиш үчүн өтө чоң интеллект керек дегенде, билим керек. Ошондон мен ошону менин докторлук диссертациям кыргыз поэзиясынын алгачкы 50 жылын жазгам. Siz Tarık жана поэзия деген китеп чыгаргансыздар 2000 Биз ошол үчүн чакырып отурабыз сизди. Негизи Кыргыздын эң поэзиядагы улуу инсандарынын бири, көрүнүктүү уулдарынын бири жөнүндө, Жолон Мамытовдун туулган күнүндө бүгүн сүйлөшөлү деп, анын чыгармачылыгы жөнүндө. Азыр сиз Жолондун чыгармачылыгындагы өмүр темасы жөнүндө сүйлөп кеттиңиз, өлүм темасы жөнүндө сүйлөдүңүз. Ошол ырлардын бири эсиме түшүп атат да. Бул жана турмушту баштайм жаңы деген ыр бар. Аны жакында окуп, Инстаграмга да чыгардым эле. Аябай сонун сөздөр бар. Маселен, 40 жашымда кайра туулуп, турмушту баштайм жаңы. Бир өмүрдө эки өмүргө үлгүрүү далбазасы кыстаган жок буга мени. Аяң болуп кирген да жок жандырмалуу калыбында улуу ой. Баары бир турмушту баштайм жаңы. Алгачкы деп. Ар бир баскан кадамымды, ар бир сүргөн күнүмдү милдет тагып моюнга кайра туулам. Ошентип экен. Албетте Алыкул Осмоновдун белгилүү саптары менен үн алышып турат. 15 жолу кайра туулбасам деген сөзү бар. Анын сыңары ошого үндөшүп турат. Эми ушундай да барып келип эле кайра классикалык адабиятка кайрылабыз. Ошол классикалык адабияттын саптары үндөшүп кетет. Турмушта боло бере турган нерсе, адабиятта, айрыкча поэзияда көп кездеше турган нерсе. Ошондуктан мен теорияда мындай айтылат да, адабияттагы жаңачылыштар ал күн сайын боло турган нерсе эмес. Мындай инкубационный период деп коебуз. Ошо мисалы үчүн биз шоковый, бурный, лихие 90 дегенди өткөрбөдүкпү? Баягы Советтер Союзу кулагандан кийинки оор жылдар. Анан ошол жылдары жөнүндө бир чыгарма, бир чоң полотно болбосо да бир жакшы чыгармалар жазылат го деп күтүп эле жүрөм. Анда бир 30 жыл өтүп кетти. Бирок прозада бул сөз жазылыш керек эле. Дагы эле болсо ошол Чыңгыз Айтматов жанакы Тоолор кулаганда деген чыгармасында ошол кездин айрым бир штрихтерин тартып кетти. Анан эми ошо теория боюнча поэзияда жазылыш керек эле, бир нерсе чыгыш керек эле, ушул примерно ушул кездерде чыгыш керек эле. Анан мен карап окуп калам жаштардын чыгармачылыгын. Анан ошо жалпысынан баягы Райкан айткандай, сүйгөн кыздын капасы же болбосо апасы деп илгери жазган болчу. Анын сыңары ошол эле баягы тегеректен чыга албай атабыз. Чоң орбитага, чоң ойлорго, улуу ойлорго да көп эметпей атабыз да, көп жолобой атабыз. Жанакы биздин чочулоо, этиеттик эмнегедир ушул көп мишайт этип атат да биздин жаштарга. Коркпош керек. Болгон нерсе мына азыр дүйнөдө эмне болуп атат? Жазыш керек ушул жөнүндө. Мына мисалы үчүн мен 2 жыл болду YouTube'дан, телевизордон түшпөйм. 3 жыл болду тагыраак айтсам. Украинага кол салгандан бери мисалы үчүн мен Украинага мен эч кандай досторумду эстегем деле жок. Бирок ошо мен ушунчалык катуу переживать этип ошого. Себеби Украина бирдеме болсо кесепети бизге да тиеби деп ойлойм. Биз мынакей Кудай берген независимость деген, суверенитет деген нерсеге жеттик. Мен ошодон айрылып калбайбызбы деп ошодон коркуп. Чынын айтканда кээде укпай да калам ушуну ойлоно берипчи. Себеби биз экономика жакшы тура албай атат. Анан мына жаштардын арасында Кудайга шүгүр, мына мен окуткан балдардын бардыгы эле агай эгемендик үчүн баарын жасашыбыз керек. Биз эгемен мамлекет болушу керек. Түбөлүк эгемен болуш керек деп айтышат мен окуткан балдар. Ошондо бүгүнкү күндө Кыргызстандын эгемендиги үчүн жаны күйгөн,
ошого толук ишенген дали болсо жаштар болуп атат. Анан мурунку баягы эми таарынбасы биз улуу муундар. Баягы коммунисттер дали болсо тиги ошо Советтер Союзун мактап эле ошодон башка сөз чыкпай атат. Ошол эле короодо жүрүп атат. Мына карагыла жаныбыздагы казактар. Казактар бизден алдыга кетти. Жаштары да, карлары да казактын тиги эгемендиги, тебелсиздиги өздөрү айткандай үчүн булар жанын берген турат. Ошон үчүн булар тиги Украинага ачык эле жан тартып атат. Ачык эле жаштары деле карыларды. Биз болсо бир өлүп бири калсын деп биздин бир жазуучубуз айтыптыр. Бир өлүп бири калсын бизден алыс. Эмне болсо ошо болсун деп. Жок, андай эмес. Дүйнө өз ара тутумдаш болуп калган. Ошондуктан Кудай өз сактасын. Эми бизде мына сатабыздан баштап Кудай чоң Кудай өз сактап келатат бизди. Ошондуктан мына элибиз журту тынччылык болуп, революция деген биздин өпкөсү жок, баягы ары жок, биздин саясатчылар бир ушундай жакшы көрөт. Төңкөрүш дегенди. Ошон үчүн мына биздин мамлекет түндүгүбүздү бекем кармап, керегибизди тик кылып, эгемендикти мамлекеттин түбөлүгүн өрүшүбүз керек. Ушудан айрылып калбайбызбы деп ойлошубуз керек. Мен илгери баягы иштеп сөзүңүзгө аралчы. Жок, мен ушул сиз Украина жөнүндө сүйлөп калдыңыз. Мен ушул боюнча бир ушул моментти пайдаланып бир суроону берип коеюнчу. Биз эми поэзия жөнүндө сүйлөп атабыз. Бирок Украинадагы согуш башталгандан бери азырайып атпайсызбы? Кыргыз акындарында батылдык кичине жетишпей атат депчи. Украинадагы согуш башталгандан бери 3 жыл бою ютубта түшүрөт. 3 жыл болду мынакей. Украина жөнүндөгү азыркы согуш жөнүндө жазган бир ыры болдубу? Жок, жазуучулардын арасында. Болгон жок. Мен даже ушул жөнүндө жазган макалалар, мен баш жагында илгери мына Азаттыкта өзү иштеген Азаттыкта мен укмуштуу макалалар жаздым. Ушундай кээде өтө эле антироссийский эле жазып идим. Кудай сактасын. Эмне үчүн жок? Эмне үчүн болбой атат? Birden Azatlık benim programımda kısaltıp koyuştu. Мен аудио программам бар эле. Sizin programınızda panoramatik men жана Украина жөнүндө ырылар эмне үчүн жок деп сурап атам. Анткени бизге ушундай болот да, биз жанакы анын маанисин түшүнбөй атабыз. Мисалы үчүн Украинаны толугу менен жеңип алса, эртең күнү биз жакты карайт. Алар бизди ошо мындай айтканда көп деле алар ойлойт Москвада, Кремльде. Эми кыргыздар каяка бармагыла депчи. Биз ошол деңгээлге жеткирип албашыбыз керек. Ошондуктан ар бир сөзүбүздө, ар бир кыймылыбызда, саясий чечимдерибизде, мынакей Кыргызстанда, Бишкекте кээ бир райондордо кыргызча ат коелу десек, Москвадан үн чыгарып атат. Эмне болуп атасыңар? Деп бизге үнүн көтөрүп атат. Бул биздин өзүбүздүн ички ишибиз. Аны ошентип кылчактай берсе, ошентип отуруп эртең күнү биз ошо көп эле колубуздагы бийликтин рычагтарын алдырып коюшубуз мүмкүн. Бул эми саясатта, бирок поэзияны алганда акындар эми эркин калкта. Эмне үчүн акындар эмне бирөө байлап атабыз? Коркунчактык, этиеттик, Советтер Союзунун жүрөгүбүздүн үстүнө алып койгондо, этиеттик болот. Дагы эмне деп айтат? Чыгарбай коё балким деп. Азыр эми эмне жазсаң чыгарууга мүмкүн. Бирок ошондой болсо да, кечиресиң жана тарых жана поэзия деген китепти айтып атпайсыңбы? Ошодо мен айтар элем, ошо темага кайра келе элем. Өтө саясатка өтүп кетти. Көңүл адат менен саясатка өтүп кетти. Эми сиз саясатчысыз да. Эми сиз келгенде баары саясатчы. Саясат менен поэзия өтө тыгыз байланыштуу. Төрөкүл экөө өтө тыгыз байланыштуу. Чоң поэзия тарыхтын бир эмеси күзгүсү болуп эсептелет. Ошол тарыхтын бир күзгүсүн 70 жылдарда биздин аң сезимди, 70 жылда биздин ойлогон ойлорду көрсөтүп кеткен, аябай ачык сонун көрсөтүп кеткен акындардын бири экөө сүйлөшүп отурган Жолон Мамытов. Ал эми Алыкул Осмонов деле ошо согуштан кийинки согуш убагындагы жана согуштан кийинки кыргыз элинин ой пикирин, ой санаасын көрсөтүп кеткен акын ошол Жолон Алыкул Осмонов. Ошон үчүн поэзия менен тарых эң тыгыз байланыштуу. Чыныгы поэзия тарыхты көрсөтөт. Тарыхтын бир урунтуу жерлерин жазып коет. Ошол сыңары мен ойлор элем, азыркы биздин жаш акындардын ушундай эмнегедир чочулап, этияттап, мындай жымсалдап жазганы чечтен көрө манча жакпайт. Ошон үчүн болгондой жазыш керек. Ошол эле Жолон айтып окуп атпайсыңбы? Жолон Мамытов ошол өзүнүн керт башынын проблемалары эмес, эртеңки күнү кыргыз эли
кандай болот деген ой жазган акындардын ушул Жолон Мамытов. Өзү да ошо эртең күнү мен да башкача болуп, башкача бир дидарым менен көрүнсөм элге поэзияда деп жазган акын. Ошондуктан бул өзү чынын айтканда, жөнөкөйлөтүп айтканда поэзия это слишком серьезно, чынтып айтарды. Ага мындай хобби катарында карап, анан убакыт бош болгондо жаза коюп, бирдеме чүргө коет деген болбойт. Это слишком серьезно, орусча айтканда. Ошондой нерсе экенин Алык Лосмонов дагы Жолон Мамытов абдан жакшы түшүнчү. Бирөөгө сүйүп калсаңыз жаза коюп эмес. Бул деген чоң ойлорду, тиги ааламды чаргыткан ойлорду коркпой туруп кагаз бетте түшүрүү деген сөз. Агай, сиз мына азыр бизди угуп аткан, көрүп аткан окурмандарыма, угармандарыма айта кетейин. Бизге суроолорду берсеңер болот. Бизде конокто Осмон Акын Ибраимов, кыргызстандык саясатчы, адабият изилдөөчү, филология илимдеринин доктору. Бүгүн биз Жолон Мамытовдун туулган күнүндө Жолон Мамытовдун чыгармачылыгы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Суроолор болсо бере бериңиздер. Эфирде айтабыз. Кааласаңыздар эфирге кошулсаңыздар да болот. Агай, сиз ошол азыркы кыргыз акындар жөнүндө сүйлөп атып, кичине батылдык жетишпейт, балким өтө эле этият болуп атышат дегендей пикирди айттыңыз. Жолон Мамытовдун батылдыгы жөнүндө, анын эрдиги жөнүндө сөз кылганда, буга чейин айттык, жана өлүм темасын ачык коркпой жазгандыгын келтирдиңиз. Мекен жөнүндө да көп жазгандары бар. Ошондой Жолон дегенде кайсыл тематика, кайсыл мындай бир жаңычылдык эске түшөт? Азыркы акындар менен салыштыра келгенде. Жолон Мамытовдун эң ошо доор жөнүндө, Жолон Мамытов бизди ошол кездеги доорду, космос доорун, ядролук физиканын доорун Жолон Мамытов башкаларында абдан ачык, өтө өткүр сезген акын болчу. Ошо менин доорум көзүм эмес чакчыгай деп жазган сөзү бар болчу. Ошолордун баардыгы ошо доорду сезе билүү, жон териси менен сезе билүү. Ошонун каяка баратканда аңдап, ошого анализ жасоо деген маселе ошо Жолондо көп кездешчү. Жана сен айтып аткан Кайранын өмүрү деген ырда, Дарыянын өмүрү деген жыйнагында бир жакшы поэмасы бар эле, Сепил деген. Жокем ошо доордун драматургиясын ачканга эми даяр болуп калган кез болчу да. Балким драма жазбак, балким кино сценарий жазмак. Анан мен ошо дагы бир нерсе айткым келет, бул турмушта арманы жок турмуш болбойт экен да, өмүр дегенде. Ошо Жокем эгерде дагы 5-10 жыл көзү тирүү турганда эгемендик келмек экен, ошондо Кыргызстан өз алдынчылыкка жетишмек экен. Ошол кезде Кайран Жокемдин пайдасы бизге аябай тиет эле. Кыргыздын белгилүү, ал айтып атпайм, ошол кездеги Кыргыздын мындай саясий деле, чыгармачылык деле, маданий деле аренасында көзгө бадырайып көрүнүп турган инсандардын бири Жокем болчу. Балким Жокем ошондо мамлекет бир чоң кызматта отурмак, кыргыз депутат болмок. Жокемдой ким депутат болот эле. Ошондо пайдасы эми тие турган кезинде турмуш ушул экен, тагдыр ушул экен, Жокем жалп деп жанакы от өчкөндөй өчүп калды. Эми Жокемдин пайдасы улутка пайдасы, саясатчы катары, инсан катары, жаран катары пайдасы турган кезде өтүп кетти. Эми ал өзүнчө чоң арман. Не дейбиз эми мен айттым. Аягында бир суроо берип коеюнчу сизге. Жолон Мамытов менен жакшы мамиледе болгонмун дедиңиз да. Ошол жөнүндө кичине уккум келет да. Турмушта негизи Жолон Мамытов кандай адам эле? Биз эми азыр тек ырларынан гана билебиз. Чындыгында биринчиден чыныгы жентельмен болчу. Чыныгы жигит болчу. Эмне үчүн? Эми жигиттиги өзүнчө ал өзү мында чөнтөгүндө 1000 тиын болсо, 1000 сом болсо 1000 сом, 5 тиын болсо 5 тиын эч качан аябаган. Кол ачык ушундай киши болчу. Бул өзү чоң касиет билесиң. Анан эми ошо мынакей өзүнүн достору менен дайыма үйүнө конок чакырып, ошо тамак, плов, аш демдеп берип, конок күтүп, ошодон шатыра шатман отурган Жокем үчүн чоң өзүнчө майрам болчу. Шуну өтө жакшы көрчү Раматов. Турмушка тойбогон, турмуштун жакшылыгына тойбогон.
турмуштун мындай берекесине тойбогон акын эле. Турмушту жана отту сүйөм деген ошодон да. Турмушка ашык болуп, өмүргө ашык болуп, турмушка өмүргө тойбой жүрүп өтүп кетти кайран Жокем. Анан эми адамгерчиликтин дагы бир жана айтышым керек. Жокем өзү көз карашы да башкача, дидары да башкача ушундай инсан болчу. Анан кийин достчулукка, жакшы мамилеге өтө аштедил киши болчу. Анан ошондуктан Жокем жакшы ынак достору ким эле? Биринчиден Чикем жолун өтө жакшы көрчү. Экинчиден Жокемдин жакын деген ошо курмандаштары жана Ашим Жакыпбек, ошо эле Болот Шамшиев, Төлөмүш Океев сыяктуу адамдар болчу. Анан эми ошо кездеки белдүү деген, мыкты деген инсандар болчу Жокемдин орбитасындагы, Жокем тегергенде киши болчу. Тагыраак айтсам, Чикемдин орбитасындагы кишилердин бири болчу Жокем. Чикем бул кишини өтө жакшы көрчү. Анан каза болгондо Чикемде катуу кайгырып өтүп кетти кайран Жокеде ошентип кишилер айттым го. Анан эми адам катары инсандык бул кишинин деңгээли өтө бийик болчу. Анан эми артында балдары кандай балдар чыкты билбейм, сурап калам кандай болду, Жокем балдар кандай, эмне кылып атат деп сурап калам. Бирөөсү ошо искусство жакын болуп жүрдү эле. Анан эми атаны дайым эле бала тарта бербейт. Бирок ошондой болсо да балдары аракетин кылып жакшы уул болуп жүрүшөт деп угуп калам. Меңди жеңеден дайым сурайм, балдар эмне болуп атат, чем занимается деп сурап калам. Анан ошо угушума караганда ар ким турмушта өзүнүн ордун таап, Кыргыздын бир жараны болуп жүргөн жигиттерден чыккан окшойт. Анан эми ошол Жокем жөнүндө айта турган болсок, эми Жокем жөнүндө 85ке чыкмак деп атасың бүгүнкү күнү. Жокем жөнүндө жакшынакай бир документалдык фильм жасаш керек. Бул иш жөнүндө бир илимий конференция өткөрүшүбүз керек. Чыгармачылык убагында көп эле мактап, көп эле жаздык, бирок илимий жактан изилдөө, ошол доордун контекстинде, контекстиндеги орду кандай, кошкон салымы, жеткен ийгиликтери, новатордугу, жаңычылдыгы, эмне деле ошону мындай айтканда детально көрсөтүп беришибиз керек. Бул илимдин маселеси бул. Ушул жерде кечириңиз, бир нерсе кошо кетейинби? Сөзүңүзгө аралашып мен кайра сөзүңүздү бузуп атам. Азыр илимий эмгектер керек Жолондун чыгармачылыгы жөнүндө деп атпайсызбы? Ушул жерде мен угармандарыбызга айта кетейин. Бир жакшынакай китеп чыккан. Үнү каткан улар. Ризван Исмаилова деген эжекебиз окумуштуу журналист, жазуучу, ошол эженин мындай көлөмдүү бир чыгармасы чыккан. Толугу менен Жолондун чыгармачылыгына аталат. Ушуну окусаңыздар болот. Мен эми угармандарыма айта кетейин. Жакшы. Ал кыз эмне акын бекен же изилдөөчү бекен, окумуштуу бекен? Окумуштуу жазуучу Ризван Исмаилова ушул китебин бир 2 жыл болуп калды го дейм, же 3 жыл болуп калды чыгарган. Азыр мен айтам кайсыл. 2021-жылы чыккан. Анан Ризван эже биздин эфирде болот. Бир 2 сааттан кийин кайрадан эфирге чыгабыз. Ризван эже менен негизи мен каналымда 3 жыл мурун дал ушул күнү эфир жасаган элем. Жолондун чыгармачылыгы жөнүндө. Жанакы батылдык, чыгармачылыктагы батылдык маселеси жөнүндө бир эки нерсе айта кетсем болобу? Айта бериңиз. Мен ошо биринчи эки биздин милдетибиз болуп, бирок убагында жакшы мында кененирээк сөз кылбаган эки акыныбыз бар деп эсептейм. Биринчиси албетте Алмаз Чойбекова, Кыргыздын таланттуу акындардын бири, өзүнүн поколениесинде, өзүнүн буунундагы эң көрүнүктүү акындардын бири. Экинчиси Айгүл Узакова. Ошо Айгүл Узакова жана мен айтып аткан батылдык, ошо турмуштун өмүрүнүн ортосундагы өзүнүн тагдырын ачык жазып, токтой тур, балдарым чоңойсун, мен айта турган сөзүмдү айта элекмин деп жазган акындардын бири ошол Айгүл Узакова болгон. Тилекке каршы убагында ушу Айгүл жөнүндө биринчиден мына 90-жылдарда баш көргөндө көз көрбөгөн турмуш болуп калды. Адабият деген нерсе баягы мурунку ордунан жылып, такыр эле артка жылып кеткен убакыт болгон. Китеп чыгара албай, китеп чыгарса аны сата албай, элге жеткире албаган кезде көп убакыт ошол кезде өтүп кетти Айгүл Узакованын. Анан ошо Айгүл Узакова, Алмаз Чойбекова ушулар жөнүндө дагы жанагы мыкты өзүнүн муунун эң белдүү, күчтүү
акындардын бири деп айткым келет. Булар жана мен айткандай жолон менен булардын чыгармачылык ички дүйнөсү окшош, үндөшүп турат. Ошондуктан Кудайга шүгүр ошо жакшынакай китептерди калтырып кеткен экен. Булда айта турган сөздөр, жаза турган, изилдей турган темалар ошол Алмаз Чойбеков менен Айгүл Узакова. Айрыкча Алмаз Чойбекованын кээ бир саптарын немесе жатка билем. Өзүң жакшы билет экенсиң жолондун көп саптарын. Байыркы талаада байыркы таш жатат. Байыркы жылдардын күнүнө какталат. Кээде аны улуган бороон да жалмалап, кээде армандуу булуттан жаштамат деген классиканы жазган Алмаз Чойбеков болгон. Бул мен жазган убагында ошо кыргыз поэзиясында, кыргыздын философиялык поэзиясында да 10 ыры болсо, ошонун бири Алмаз Чойбековдун ушул ыры. Туура айтасыз. Байыркы талаада. Эң туура. Терең философиялык ыр. Мен Алмаз Чойбековдун ырларын жакында гана бир ай болуп калды. Ушул YouTube'дагы каналыма бир нече ырын окуп чыгарган элем. Аны ошо байыркы талаадан окупчу. Анда Жакшылап окудум. Угармандарыбыз ошол жерден YouTube'дагы каналымдан таап окуса болот. Мен сизге да жиберип коем агай. Анан Нуриза Өмүрбаева деген таланттуу акын кызыбыз жакында эскерүүсүн жазган. Ошол Нуриза мага көмөктөшүп ошол ырларын таап берген болчу. Өзү да аябай сонун эскерүү жазган. Жакшы акын Нуриза. Жакшы акын жана кийинки жыйнагынын аты да сонун болчу. Мекенсиз булуттар дегени. Мен айттым бир төөлүк ат экен, китептин аты бир төөлүк экен деп биздин акындарга айттым бир жолу. Бир төөлүк ат койгон, китепке ат коюш да оңой нерсе эмес. Карабайсың, отту сүйөм деп ал кулдун койгон атын. Анын сыңары ошо жанагы жолон кечиресиз. Жолондун китебинин аты. Анын сыңары ошо тиги Нуризанын китебинин аты ошондой экен. Мекенсиз булуттар. Менимче өтө күчтүү коюлган ат. Өтө күчтүү коюлган ат. Мен ал китеп менен таанышмын. Алкул Осмонов атында сыйлык алды окшойт былтыркы мурдагы жылы. Жаман эмес. Балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Жакшы өзүн көрсөткөнгө даяр. Ооба. Мен да таанышып айтып коем, Жамгырчынын Бердибеги деп. Жамгырчы Бердибектен да жакшы таланттуу акыныбыз бар. Ал да жакшы чыгып атат. Агай, сизге чоң рахмат. Бүгүн Кыргыз поэзия каналынын угармандары үчүн келип, биз үчүн келип, кыргыздын поэзиясындагы көрүнүктүү инсан, өтө бир чоң дөө акыныбыз Жолон Мамытовдун туулган күнүндө аны эскерип, поэзия жөнүндө, Жолондун чыгармачылыгы жөнүндө сүйлөп бергениңиз үчүн бүгүн бизде эфирде филология илимдеринин доктору, жазуучу, илимпоз, анан саясатчы, Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Осмонкул Ибраимов болду. Сизге чоң рахмат агай. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Саламатта болуңуз, көрөрмандар. Төрөкул жанагындай кыргыз элинин, кыргыз поэзиясынын, прозасын жанагы берметтерин атайын тандап алып ошондо окуп жаздырып кой, абдан жакшы окуп атасың. Анан сенин окуган бир жакшы жери, мен да ошондой нерсени абдан катуу баалайм. Мындай бир драматический неме бар да, драматический колорит бар. Сен үнүңдө, окуган манераңда, анан деле шатырашат беле шатырат окуп берген эмес. Ошо жанагы именно ошондой ырларга сен жакынсың. Бул да сенин тереңдигин бир белгиси. Анан өзүң да бирдеме жазасыңбы, кандайсың? Азыр аракет кылып атам. Азыр жакында бир аңгемем чыкты. Ыр жазасың, же проза жазасың? Кээде ырда жазам, анан жакында Рухеш сайтында бир кичинекей аңгемем чыкты. 40 градус чындык деген. Аңгеме? Рахмат. Аңгеме жазып атам. Азырынча бирок жазгандан дагы окугум келип атат. Анткени кыргыз тилинде жазылган укмуштуудай. Окугум келип аткандан жакшы Төрөкул. Мен былтыр биринчи жолу, бир 20-30 жылдан биринчи жолу Ысык көлү барбай калдым. Жайыбай отуруп алып, мен чыгарма жаздым.
мен да ошо тиги илгери жетпей жүргөн нерсени эми мына колум бошоп пенсияга чыккандан кийин ошого киришейин деп былтыркы жылы Арстанбек акындын өмүр баянын кылып жаздым, мындай кино роман деп койдум. Анан ошону кыскараак кылып кыска вариантын ошо чыгарайын деп атам аз жакында. Экинчиси Барсбектин акыркы түнүн жаздым. Барсбектин эң соңку түнүн жаздым. Баягы тетиги Черная деме Сунга деген жерде аны түндөсү келип басып өлтүрүп кеткен окуяны жаздым. Менин көзүмө элестеп туруп алды ошол эле нерсечи. Кино тартыш керекпи же жазыш керекпи ошону жаздым. Андан тышкарыда бүгүнкү күндүн мифтери жөнүндө 21-жылдын мифтери жөнүндө жаздым, бир нерсени жаздым. Кыргыздын тилинде. Орусча токтото турган болдум, болду эми. Науканы токтото турган болдум орусча жазганды. Себеби көпчүлүк сурап атат мени. Агай, мисалы жакында эле Москвадан китебим чыкты, Юсуп Абдурахман, Молодая гвардиядан ЖЗЛ сериясынан чыкты. Көптөр менен сурап атат. Агай, муну качан кыргызча которосуз деп. А мен айтып, жок, орусча билбейсиңби? Түшүнбөйсүңбү десем, жок агай, орусча манча жакшы эмес, которсоңуз жакшы болот эле деп. Анан котортуп атам аны кыргызча. Ошондуктан кыргызча жазып, орусчаны токтото турган болдум. Наука тигүү деген азырынча жыйыштырып коеюн, кыргызча жазайын деп атам, ошо буюрса ошо пландар көп. Ошондуктан жазыш керек. Төрөкүл жаза турган заман болуп калды. Жазышыбыз керек баарыбыз. Колдон келишинче. Рахмат агай. Анда менин каналыма окуй турган чыгармалар көп экен. Буюрса алдыда. Сиздин китептериңизди дагы окушум керек. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сак саламат болуңуз агай. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Чоң рахмат.